Boldu, sizlerden atаңар жоқ, öldü деп koydu deydi. Атабыз каерде өлдү, кандай болуп өлдү, каерге көмүлдү, алмалды де же сурай албайбыз дейт, же билбейбиз, ошол бойдон жок болуп кетти. Деп эле ошентип ыйлап, ошо атамдын эжелери да ошентип ыйлап эле өтүп кетишти да. Өзгөндүн Куршаб айылында 1930-жылдардагы репрессиянын курмандыктары көмүлгөн делген жерге эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекси ачылды. Анын ачылышына Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, өзүнүн чоң атасынын тагдырын мисал кылып, Совет доорунда ушул аймактагы түрмөдө жалган жалаа менен камалган жүздөгөн адамдар өлтүрүлүп, массалык көмүлгөнүн айтты. Жүздөгөн, мүмкүн миңдеген адамдардын катарында ушул белгиленбестен, Куран окулбастан, же болбосо ушул каралбастан көмүлүп кеткендердин арасында болгон экен. Мен дагы ташы чоң атам. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруп, ушул жерде өтүп кеткен жүздөгөн, ушул жерде кордук менен, зордук менен жалган жалаалар жабылып, түрмөлөрдө отуруп өтүп кеткендерге бир белги коелу деп, белги коюп коелу ушул жерге. Себеби ал адамдардын арбактары тынч болсун. Ташиевдин айтымында Куршаптагы түрмөдө отургандар жөнүндө архивдик документтер жок болуп кеткен. Бирок абактагылардын кыйноого кабылып, жапырт көмүлгөнү жергиликтүү элдин эсинде. Мен ошол орус эжебиздин айтканы катары, далил катары ушу жолдун боюга көмүлгөн деп көбүнчө айткан эле да. Ошого катары анан кечекеде мына көчө тегилип атканда экскаватор ошол мына жерден, ана столпадан мындайрактан бир жерди казды эле. Ошол жерден 30 сантиметр, 20 сантиметрден чукурда эми 30 ошондой чукурлукта эле бир адамдын көкүрөк сөөгүдөн бир 10 десем жалган болуп калышы мүмкүн. 7-8 ошондой сөөгү чыкты да, кадимкидей элечи. Анан кайра алып көмүп ташташты да. Ошону көрдүм мен, ошону өз көзүм менен. Анан мына жерди сүргөндө мен ону көрбөдүм, балдар сүрөткө тартып алышкан экен, көп сөөгү чыгып калыптыр эле. Бай усталар иштеп атканда. Ону мен өзүм көзүм менен көрбөдүм, ошо балдар телефонго тартып алыптыр эле. Бул жерде көп да эми жердин бетинде эле, эми чукур эмес да бул жерлерчи. Чукур көмүлгөн эмес да, омалды. Ким казып көмөт дейсиң аны. Айрым жергиликтүүлөр 1900-жылдары бул жерде мүрзө болгонун, кийин 1930-жылдардан кийин ушул аймакта жайгашкан түрмөдө каза болгондордун репрессия курмандыктарынын сөөктөрүн араба менен таашып келип, массалык көмүлүп турганын айтып жүрүшчү. 2023-жылы Эсимде долбоору жана медиа хаб тобу Өзгөн районундагы Куршаб айылындагы Кекилик учар дөбөсүндө сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөктөрү көмүлгөнү жөнүндө видео жарыялашкан. Арабага салып шатарабага, баягы шатыр. Келе жаттын өткөндө ушул жерде түшүп калган өлүктөрдү ушу жолго эле көмүп, анан калган жеткен ошол жерге көмчүкен. Анда жергиликтүү тургун Арсланбек Полотов, анын атасы Аттокур Полотов бул жердеги түрмөдө атылгандардын сөөктөрүн жашыруун көмүүгө катышканын айтып берген. Потолокко асып коюп колдон. Бутунун айланасын мык кагып деметип койгон, тура албайт. Бирде мынтип турат, бирден бир кесим неме, нан, бир стакан суу гана берет. Калган учурда уруп 16 күн кыйнашты мени. Ошондо да кол койгон жок коломдо. Мен акмын, мен тазамын деп. Анан ошентти элем неметкен да була түрмөдө жаткан. Анан алар баягы атылгандар кийинки немеге жакындаган сайын 5-ноябрга жакын тиги тынчтанып деле массовый ата баштады. Ошондой массовый атылган мезгилде буларды немеге салса керек да. Баягы атылгандарды көмгүлө деп. Арсланбек аксакалдын атасы Аттокур Полотов 6 ай түрмөдө отуруп, кийин акталып чыккан. Ал түрмөдө аяусуз кыйноо сыяктуу окуяларды баласына айтып берип кеткен. Эсимде долбоорунун маалыматында эски Покровка айылында 1954-жылга чейин түзөтүү колониясы болгон. Жергиликтүү тургундар түрмөнүн жанындагы терең кудукта түрмөдө каза болгондордун сөөктөрү менен бирге тирүү адамдарды дагы тааштай беришкенин айтып беришкен. Ошентип тарыхчылар бул жер терең изилденип, мүмкүн болсо анда көмүлгөндөрдүн тек жайы аныкталышы керек дешет. Журналист Миржан Балыбаев Кекилик учар жайын экинчи ата бейит деп атады. Ал жер изилдөөгө абдан зарыл, алгач ал жерди тиешелүү адистер кылдап изилдеши керек. Толук изилденип, бул маселени ошол Кекилик учар экинчи ата бейит деп койсок болот. Эгерде ошол жерде сөөктөр жатканы далилденсе, сотсуз мыйзамсыз атылып кеткен адам биздин
ата бабаларыбыздын астында биз чоң бир милдеттен кутулат элек да. Бул чоң абдан чоң улуу, чынында эле мындай көрүп жалпы айтканда деле улуу тарыхый иш болмок. Деги эле тарыхчылар ушул сыяктуу репрессия курмандыктары жөнүндө маалыматтарды жалпы коомчулукка жеткирүү кандуу режимдин кесепеттеринин сабак алуу экенин белгилешет. Биздин азыркы көптөгөн көйгөйлөрүбүздүн, биздин азыркы көптөгөн өксүктөрүбүздүн, өксүк комплекстерибиздин себептери дал ошол биздин жакынкы 20-жылымдагы тарыхыбызда жатат. Ошол биздин элибиздин ошондой чоң апаттарга, репрессияларга, куугунтукка кабылганыбыздын кесепеттери бизге азыркыга чейин ошол кесепеттер тийип жатат. Ошол кесепеттерден жапа чегип келебиз азыркыга чейин. Ошол кесепеттерден арылып, ошол тарыхый улуттук травмалардан, жаракаттардан арылып, анан кесепеттерден арылып айыгыш үчүн ошол керек. Советтик диктатор Иосиф Сталиндин 30 жылга чукул созулган бийлиги тушунда Кыргызстанда 20 миңден ашык адам репрессияга кабылган. Анын 137синин сөөгү учурда Бишкектин Атабейт мемориалдык комплексинде жатат. 1938-жылы атылган улут каймактарынын сөөгү арадан 53 жыл өткөндөн кийин табылганы белгилүү.